Ода Лондон, BBC, саламатсыздарбы, студияда Акчолпон Койчиева. Дүйнөлүк жаңылыктар менен тааныштырабыз. Кандуу шайлоо өнөктүгү. Мексикада демалышта өтчү шайлоо алдындагы өнөктүктө 100дөн ашуун талапкер өлтүрүлдү. Кыргызстанда жолдо жүрүү эрежесин мыкты билген айымдар автоледи сынагына катышууда. Американын аскер тармагында кандай жаңылыктар бар? Бул жана башка технология кабарлары апталык клик берүүбүздө. Келаткан демалышта мексикалыктар жалпы шайлоолордо добуш беришет. Бирок талапкерлер менен алардын жактоочулары үчүн бул өтө кооптуу шайлоо өнөктүгү болду. Өлкөдө 132 саясий өлтүрүүлөр катталды. Мексикада бир саясатчыга болгон кол салуу көчө камерасына тартылып калган. Федералдык шайлоодо конгресске атсалышкан Фернандо Пурон жүрүштөн кийин шайлоочусу менен сүрөткө түшүп жатат. Сол тарапта аны өлтүргөн киши турат. Ал шашпай басып келип Пуронду башка аткан. Өлкө түштүгүндөгү Зумпаньо шаары Мексиканын эң каардуу аймагында жайгашкан. Бул жерде баарын шайлоо эмес, ок чечет дегендер көп. Марио Чавес кара тизмеге түшкөнүн билет. Ал банги картелдери жана кылмыштуу топтор өкүм сүргөн шаардын мэрлигине атсалышууда. Менин өмүрүм коркунучта. Бирок бүгүн мени ээрчип келгендер үчүн ишимди улантам. Бул адамдар накта өзгөрүүлөрдү көргүсү келет. Алар бул шаардын өзгөрүүсүн каалайт. Памела Терран, Адольфо Серна, Омар Гомес. Бул кылмыштуу топтор өлтүрүп кеткен 130дан ашуун талапкерлердин ысымдарынын айрымдары гана. Алар коррупцияга моюн сунбаган адамдар болгон. Алар пара алышкан эмес, аларды ошол үчүн өлтүрүп кетишкен. Жозе Ремедиос чакан шаардагы мэр кызматына талапкерлигин койгондо 35 жашта эле. Аны атып кетишкен. Артында аялы жана 3 баласы калды. Кармен күйөөсүнүн мүрзөсүнө ар жума сайын барат. Анын көңүлүндө ар дайым бир суроо турат. Анын ордунда күйөөсү турганда балдарын коргош үчүн эмне кылмак? Оор, абдан оор, бирок айла жок. Үстүбүздөгү жылдын алгачкы 5 айында эле Мексикада 13,5 миң адамды өлтүрүп кетишкен. Аймак талашып бири-бири менен кармашкан, өз билемдигин кылган кылмыштуу топторду кантип жок кылууну эч ким билбейт. Бирок Кармен курмандык болгусу келбейт. Ал маркым күйөөсүнүн ордуна мэрликке атсалышууда. Менин күйөөм шаардын коопсуз жана тынч болушун каалаган. Мен аял жана жубайы катары күйөөм баштаган ишти соңуна чыгарайын дедим. Кармендин өмүрү эми коркунучка кептелди. Бирок ал күйөөсүнүн ишин улантууну көздөйт. Кармен аял болсо да, ар бир кишинин аманчылыгы үчүн бирөө эр жүрөктүк кылышы керек деп эсептейт. Сиздер көрүп жаткан BBC кыргыз кызматы эл аралык жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Европа биримдигиндеги мамлекеттерде баш паник сурап кайрылган мигранттар үчүн атайын коопсуз борборлор орнотула турган болду. Бул тууралуу Брюсселдеги саммитте чечим кабыл алынган. Борборлорду орнотууну мамлекеттер ыктыярдуу түрдө чечишет. Качкындар кайсы өлкөгө жайгаштырылары аныкталган эмес. Таиланддын түндүгүндө суучулдар үңкүрлөргө кирип футбол машыктыруучусу менен чогуу дайынсыз жоголгон 12 баланы куткаруу аракеттерин улантууда. 6 күн мурун жоголгон балдарды издөө иштери кече күнү катуу жамгырдын айынан бир нече саатка токтогон эле. Куткаруучулар үңкүрлөрдөгү сууну агызуу үчүн тоонун боорун тешишти. Куткарууга бир нече мамлекеттин артисттери катышууда. Индонезиянын Бали аралында вулкандын жандаруусунан улам эл аралык аэропортту жабууга туура келди. 7000 метр бийиктикте бараткан учкуч вулканын чаңын байкап калгандыктан аэропорт жетекчилиги каттамдарды токтотууну чечкен. Бери дегенде 50 рейс токтотулуп, 8000 жүргүнчүнүн саякаты үзгүлтүккө учурады. Жол коопсуздугу өтө опурталдуу деген өлкөлөр катарына кирген Кыргызстанда автоледи сынагы өткөрүлөт. Ага жолдо жүрүү эрежесин мыкты билген айымдар катышууда. Айдоо маданияттын жалпы өлкөгө таратууну көздөгөн айымдар эртең 6-күнү күч сынашат. BBC'нин кабарчылары кыздардын даярдык иштери менен таанышып келди.
Сынакка катышуу үчүн 60тан ашык кыз арыз берген. Алтынай алардын ичинен тандалып алынган эң мыкты 10 айдоочу айымдын бири. Ал күндө иштен чыгып баласын бакчадан алган соң машыгууну көздөй жөнөйт. Ошо машина айдаганды аябай жакшы көрөм. Хобби десем деле болот. Айдаганда рахаттанып айдайм. Ошо машинемди баламда эле көрөм окшойт. Сынак боюнча бир нече тапшырма берилет. Алгач кыздар өзүн тааныштырып унаасы тууралуу айтып берет. Андан соң жол эрежеси боюнча тест тапшырышат. Соңунда унаа айдоо жөндөмдүүлүгүн көрсөтөт. Сынактын негизги максаты жол кыймылынын катышуучуларынын баарын тартипке чакыруу, ошондой эле жол кырсыктарын азайтуу. Ушуга окшогон башка акцияларды биздин башкармалык өткөзүп жатат. Бул ар бир акциянын өзүнүн результаты болуп жатат. Жол кырсыктары азаюуда. Өткөн жылы Борбор Азиядагы Америка университетинин изилдөөчүлөрү Бишкекте айдоочулардын 48% жол эрежесин сактабай тургандыгын аныкташкан. Ошондой эле кырсыктардын көпчүлүгү айдоочулардын айдоо маданиятын сактабагандыгынан улам келип чыгат. Мындан ары оңдоп түзөтүлгөн сүрөт канчалык өзгөртүлгөнүн билип койсо болот. Анткени ушундай программа иштелип чыгууда. Ошондой эле бир илмемде дөңгөлөгүн өзгөртүп алган унаа чыгарылат. Технология жаңылыктары клик берүүбүздө. Adobe компаниясы сүрөт Photoshop кылынган аныктай алган компьютердик программа иштеп чыгууда. Бул технология оңдолуп түзөтүлгөн же өзгөртүлгөн ар бир сүрөттө кала берген белгилерди артка айландырууга негизделет. Бул программа санариптик маалымат чөйрөсүндө ишенимдүүлүктү коргоого жардам берет. Facebook интернет байланысын камсыздап турчу дрон чыгаруу оюнан баш тартты. 2014 жылы жарыяланган Аквила долбоору атаандаш Google компаниясы жеткендегидей узакка учуруу ыкмасын иштеп чыга алган жок. Мунун ордуна Airbus менен иштешүүнү улантабыз, деди Facebook. Дүйнөлүк эң алдыңкы технологияга негизделген аскер күчтөрү жакында жаңы унааларга ээ болмокчу. Бул аскер унаалары 2 секундада дөңгөлөгүнүн көлөмүн өзгөртө алат. АКШ аскер технологиясы үчүн жооптуу болгон коргонуу боюнча алдыңкы иликтөөлөр агенттиги бул унаалар жол тандабай өтө ыңгайлуу болот деп айтууда. Дүйнөлүк чемпионатта группалык таймаштар жыйынтыкталып, Бельгия Англияны уткан соң эмик айлампада Жапония менен ойно турган болду. Колумбиядан утулуп калган Сенегал жарыштан чыгып калды. Сенегал H тобунда Жапонияга салыштырмалуу көбүрөөк сары карточка алган үчүн чыгып калды. Эртең акыркы 16-дагы оюндар башталып, Франция менен Аргентина, ошондой эле Уругвай менен Португалия беттешмекчи. Бул оюндардын жеңүүчүлөрү бири-бири менен ойношот. Дем алышта Испания менен Орусия жана Хорватия менен Даниянын таймаштары өтөт. Жалпы жеңүүчүлөр чейрек финалда кездешет. Группалык оюндар учурунда 122 гол киргизилди. Кызыгы булардан 20дан ашууну оюндун 90-мүнөтүнөн кийин болгон. 2018 жылдын рекордун койчу оюнчулар белгилүү боло баштады. Орусиядагы чемпионаттын эң көп гол киргизген оюнчусу англиялык Харри Кейн. Бирок андан көп калышпай, мыкты чабуулчулар Криштиану Роналдо, Диего Коста, Ромело Лукаку, ошондой эле Денис Черышев келатат. Жаңылыктардын соңунда бир нерсе куруп жатып такалып калганда, бул каргалардан үйрөнсө болчудай. Тынч океандын түштүк жагындагы аралда байырлаган бул каргалар өзгөчө жөндөмдүү экени байкалган. Алар бир нерсени илип чыгуу үчүн атайын кайырмак жасаганды жана аларга жем таштап турган аппаратты кагаз менен иштеткенди билип алышкан. Куштун мээсиндей деп сындабай турган болдук окшойт. Биз программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчолпон Койчиева. Дем алыш күндөр көңүлдүү өтсүн.